Эгерде сиз өзүңүзгө коммерциялык жай же болбосо акча таап келе турган кыймылсыз мүлк издеп жүргөн болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Жайгашкан жери Ашмахмова 26Б дарегинде жайгашкан. Болжолдуу түрдө айтып кете турган болсок, бул жер эски шаардык сот, Ош шаардык соту. Айланасында бала бакча, мектептер жайгашкан. Шаардын так борборунда Абсамат Масалиева кең көчөсүнүн жээгинде жайгашкан. Келечеги бар. Эгерде бул жерди сатып алып узак мөөнөткө ижарага бере турган болсоңуз же болбосо ушул жерге бизнес ачып кое турган болсоңуз, стабилдүү сизге киреше алып келип бере алат. Көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнөн 200 квадрат метрде болгон коммерциялык жайды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жайды үйдү негизи Эмаком компаниясы тарабынан курулган. Үй дээрлик бүткөн. Көрүп турасыздар, фасад иштери да бүткөн. Айрым үйдүн кожоюндары кирип жашап дагы башташкан. Болжолдуу түрдө түшүндүрүп кете турган болсом, дуордун ичинде эмес, же болбосо короонун ичинде эмес, сырт тарабында болуп калат. Бул жактан жол түшүп келе турган болсо, бул жактан азыр тепкичин да көргөзүп өтөйүн. Ушул жерден 1-2 жумада буюрса тепкичтери да түшөт экен. Тепкичтер мына турган жерден лестницалар ачыла турган болсо, мына жер терезе болуп калат экен. Терезеден жарым метр калтырып, анан ушул жерден ылдый кирип кеткен. Тепкичи лестницасы дагы бүткөрүлөт экен. Анан бул Г формасында же Т формасында, П формасында эмес, узун гана болгон зал. Азыр мен ичине, жертөлөнүн ичине кирдим, бирок видеого тарта албадым. Себеби азырынча мына терезелерин жаап коюптур, караңгы болуп турат. Бөлмөнүн негизинен 2 терезеси болот. Андан сырткары 200 метр квадратты түзөт дедик. Ал эми жалпы наркына келип токтоло турган болсок, 1 метр квадраты 480 акш доллары менен бааланууда. Андан дагы кеми болот, соодалашсаңыз болот албетте. 1 бөлмөлүү же 2 бөлмөлүү батир ПСО вариантында болобу, же ремонту бүткөн вариантта үйүңүздү ушул жерге алмаштырып алсаңыз да болот. Мисалы үчүн келечегин айта турган болсок, бильярдкана ачып коюңуз, же болбосо игровой компьютерный клуб ачып коюңуз, же болбосо сулуулук салонун ачып коюңуз, же болбосо дүкөн кыласызбы арзаныраак, же ушул жердеги жашоочуларды тейлей турган бир нерсе ачасызбы? Бир гана нерсе кылганга болбойт. Азыркы жаңы мыйзам боюнча бул жерге үйлөрдүн алдына кафе курганга болбойт. Себеби жыт чыгат экен, анан таракан басат дейт. Экинчиси, анан медициналык жайларды, мисалы үчүн аптека, стоматология ача албайсыз, андан башка баарын ачып иштете берсеңиз боло берет. Ошол нерсени эске аласыз дагы. Анан бул жерди сатып алсаңыз, эгер кирешесин эсептей турган болсоңуз, мисалы үчүн бильярд клубка же теннис клубка барып деле эсептетсеңиз, кирешеси абдан эле жакшы болот. Мисалы үчүн 200 квадрат метр боло турган болсо, чаканыраак фитнес клубун ачып койсоңуз деле болот. Наркына келип токтололу. 200 квадрат метрди 480ге көйтө турган болсок, 96 000 акш доллары болуп калат. Эгер сомго болжолдуу түрдө өйдө ылдый болот, доллардын курсу 8 миллион 400 000 сомдун тегерегинде болуп калат. Ушул коммерциялык жай боюнча кененирээк маалымат алып калсаңыз 0778 315 315 номуруна кайрылыңыз. Элдияр мырза сизге кененирээк маалымат берет. Өзүңүздүн көзүңүз менен да келип калган учурда көрүп кетсеңиз болот. Жумуштан колуңуз бошогондо. Видео жаккан болсо ой пикир калтырып коюңуздар. Коммерциялык жай издеп жүргөн болсоңуз да ушул эле Элдияр мырзага кайрылсаңыз, сиздин табитиңизге жараша жерлерди таап берет.